Автор Айгүл Усупова. Талак. Асылган оору күйөөсүн алып тынды. 30 жашында кызын кучактап жесир калды. Ыйлады, боздоду, чыркырады. Өлгөндүн артынан эч ким өлбөйт экен. Жан бөлөк болгон соң жашоо улана берет тура. Жарым эстей жашоо кече берди. Эмне кылып жатканын өзү деле байкабайт. Колу көнүп калган ишти өзүнөн өзү кыла берет, кыймылдай берет. Өзү эле токтоо жан эле, ого бетер унчукпас болуп кетти. Бир гана алаксыганы кызы. Күйөөсүнүн ашына чейин отурду. Аштан кийин Асылды төркүн алып кетти. Оор жылдар эле. Жумуш жок, соодага шыгы жок. Шыгы болгон күндө да сооданы баштап кетээр акча жок. Жарым жылдай төркүнүндө жүрдү да эл көргөндү көрөрмүн деп элди туурап Питерге кетти. Бөтөн жерге көнгүчө документти тактагыча, жумуш тапкыча абдан кыйналды. Баардык кыйынчылыктын бүтөөр күнү болот экен. Акыры батир да тапты, жумуш да тапты. Адегенде жумушчулардын ашканасына идиш жуугуч болуп орношту. Ашкана 100дөн ашык адам иштеген курулуш фирмасына тиешелүү. Жумушуна бат эле көнүп кетти. Идиш жууйт, бошой калса картошка, пияз арчып, ашпоздорго жардам берет. Жумушчулардын көбү мигранттар. Асыл өңдүү түстүү келин болгондуктан ага көңүл бурган эркектер көп болду. Бирине да жийбеди. Жүрөгү таштай катып калган сымал. Бири-бирине коёндой окшош күндөр өтө берди. Жумуш үй жумуш. Күндө кечинде кызы. Ата-энеси менен видеозвонок аркылуу сүйлөшүп, алардын үнүн угуп, жүзүн көрүп, ички бугуу бөксөрө түшөт. Бир күнү жумуштан келе жатканында өзү жашаган үйдүн тушунан бир кыргыз жигит күлүмсүрөй басып келип: "Саламатсызбы, карындаш? Телефонуңуздан чалып алсам болобу? Менин телефонумдун заряды отуруп калды." Асыл унчукпай телефонун берди. Жигит телефондо сүйлөшүп кайтарып берди да: "Ушул тегеректе жашайсызбы?" "Ооба, ушул үйдө." Жигит жарк этти жылмайып. "Мен маңдайдагы үйдө жашайм. Кошуна болот экенбиз. Атым Малик." Демейде эркек сүйлөсө дүлөй кишидөй басып кетчү Асыл бул жолу шарт кетти. "Асыл, чогуу жашаган балдар менен бир жака бармакпыз. 15-кабатка чыккым келбей, аларды ылдый түшө бергиле дейин десем, телефонум өчүп калды. Анан сизге жолугуп калдым. Чоң рахмат." "Эчтеке эмес, пайдам тийгенине кубанычтамын." Коштошуп, Асыл үйүн көздөй басты. Малик артынан узата карап кала берди. Эртеси Асыл жумуштан кайтканда Малик күтүп туруптур. Жылуу учурашты. "Жөн гана сизди көргүм келди. Таза абада сүйлөшүп отура турбайлыбы?" "Мейли." Экөө жол жээгиндеги отургучта бир топко отурушту. Маликтин түштүктөн экендигин, 3 жылдан бери Питерде эшик-терезе чыгаруучу чакан ишканада иштээрин, биринчи турмушунан жолу болбой ажырашып, бир уулун аял алып кеткенин билди. Өзү жөнүндө да айтып берди. Кандай күндө болбосун адам жылуулук издейт эмеспи? Ошол жылуулукту Маликтен тапкансыды. Дем алыш күндөрүн бирге өткөрүшөт. Киного барышат, кафеге отурушат же жөн гана сейил бакта басып жүрүшөт. Арадан жарым жыл өтүп, экөө бирге түтүн булата баштады. Биринин оюн бири айттырбай билип, бирин-бири толуктап турган түгөй болушту. Асыл жумуштан эрте келсе, тамак ашын жайнатып, Маликти тосуп алат. Малик эрте келсе, ал дагы тим жатпай, аш басып, чайын кайнатып, күтүп алат. Асылдын бактысы тоодой. Ананчы, бири-биринен орун колдон алышып, сыйлашып турганга не жетсин. Малик Асылды тааныш аркылуу жакын жердеги соода борборуна кассага отургузуп койду. Эми 1 сааттап жолдо жүрбөй, 10 мүнөт басса жумушуна кирип барат. Оюндагыдай жумушка кирип, айлыгы да кыйла жогору экен, көңүлү өсүп, Асыл кулпуруп чыга келди. Малик аны достору менен тааныштырып, аяшыңар болот деп жүрдү. Анча-мынча катыштарын чакырып, нике кыйдырып, тамак берип, беттерин ачып алышты. Экөөнүн пландары толтура. Келечекте Маликтин Бишкектин чок ортосундагы пайдубалы түптөлгөн үйүн 2 кабат кылып бүтүрүп, жакшы машина жана кичине бизнес баштап алгыдай акча топтоп алышса, бул жерде 1 мүнөт да токтобой Кыргызстанга кайтышат. Эмне бизнес дегенде экөө өз оюн ортого салат. Малик кийим-кечек бутигин ачабыз десе,
Азыр элдин баары Кытай сайттарынан кийинип калган. Бутиктердин ал тургай дордойдун да соодасы жүрбөй калды. Андан көрө тамак аш сата турган дүкөн ачуу керек деп Асыл өз оюн айтты. Анекдоттогу саттай болдук го, аман бололучу, бара көрөбүз деп күлүп калышат. Ал ортодо Асылдын кызы Жамила да мектепти аяктап, апасынын жанына келе турган болду. Убакыт учкан куш тура. Атасынан калганда 12 жашта эле, эми 17 чыкты. Малик билетин алып берди. Аэропорттон Асыл экөө тосуп келишти. Алгачкы күндөрү Малик менен Жамила бири-биринен коомайлангансып жүргөнү менен 10 күнчөлүк убакытта көнүшүп кетишти. Жамиланын документтерин бүтүрүп, аны да Асыл иштеген соода борборуна товар тизүүчү кылып ишке киргизишти. Асыл кызы Жамила менен сагынычы тарап, бир жерге иштегенине сүйүнүп жүрдү. Мурда кызым кантты экен, эмне кылып жатты экен деп сарсанаа боло берчү. Эми кызы маңдайында, санаасы тынч. Күндөр өтө берди. Бир жылы Малик отпуска алып, жумушчуларды жалдап, үйдүн дубалын тургузуп, чатырын жаап келди. Асыл экөө батир акы, кийим-кечек, тамак аштан тышкары акчаларды чогултуп жүрүшкөн. Мына минтип чоң ишке жарап берди. Санаалары бөксөрө түштү. Эми ичин жасоо, шыбагы, евросу, эшик терезеси, дарбаза коюу, эшиктин алдына брусчатка төшөө, шыбы, полу, дагы көп акча керек. Аман болсок иштеп турсак баары болот дейт Асел. Дагы 3 жыл иштешти, акча чогултушту. Малик отпуск алып, үйдүн калган ишин аяктап келмей болду. Асыл, берекем. Дагы 1 миллиондой акча болгондо баары бүтөт го дейм. Кредит алайын, биротоло колдон чыгарып, үйдү бүтүрөйүн. Кайра келгенде айлыгымдан төлөп кутулуп коем. Жакын жер болсо бир жөн. Алыс жерге ары-бери жүрө беришиң бир азап экен. Мейлиң, иштеп турабыз, кутулаарбыз. Эртеси Малик банкка барып, жол жобосун сураштырмай болду. Кечинде шылкыйып келди. Мен бойдок кезде алган кредитимдин историясы чыгып калды. Акыркы төлөмдү дээрлик бир ай кечиктирип койгом, берилбейт экен. Экөө үндөбөй отуруп калышты. Балким, сен алып берерсиң, бирок өзүм төлөйм. Асыл кредит ала турган болду. Документтерин бүтүрүшүп, бир жуманын ичинде миллион да колго тийди. Эртең кетем деген күнү Асыл экөө кафеде отурушту. Сөздөрү бүтпөйт. Бир жылда кредиттен кутулуп, дагы бир жыл акча топтоп алып, мекенге кайтмай болушту. Асыл күйөөсүнүн колуна 3 күн мурда сатып алган саатын тагып берди. Туулган күнүңдө Бишкекте болуп калат экенсиң. Алдын ала куттуктай берейин деп Маликтин бетинен сүйдү. Мүчөлүү жылың эмеспи? Кызыл нерсе белек кылышың керек эле. Кызыл болбосо да күрөң кайыш боосу менен алдым. Чоң рахмат, берекем. Асыл катарлаш отуруп, башын Маликтин ийнине жөлөдү. Оюна койсо, жанынан жарым карыш чыгаргысы жок. Ушул калыпта ордунан козголбой, мемиреп отура бергиси келет. 2 айга кетерин эстесе, кошо кеткиси келет. Айла жок. Жумуштан калбашы керек. Урушта туруш жок, үйдү бүтүрүү керек. Тамдын иши жүрүп жатты. Малик күндө видеозвонок менен эшик терезелердин орнотулганын, дубалдардын шыбалып жатканын, евросун, туш кагаздардын чапталып жатканын көрсөтөт. Шыбын бир күндө бүтүрүп кетишти деп кубанып алган. Полун паркет кылалы, ага чейин жылуулук системасын койдуралы. Иштин жүрүшүп жатканы Маликтин күндөгү чалуулары Асылга шык берет. Ак сарайдай болуп бүткөн тамын, анын ичинде өзү каалагандай мебель менен жасалгалап, кожойке болуп жүргөнүн, балалуу үй базары болуп, үй ичи опур-топур, балдардын күлкүсү угулганын элестетип, ошол күнгө тез эле жетип баргысы келет. Адаттагыдай Маликтен чалуу келди. Кандайсың, берекем? Эмнегедир Маликтин кабагы салыңкы. Жакшы, өзүң кандайсың? Ден соолугуң жакшыбы? Асыл удаалата суроо узатты. Ден соолук жакшы. Жамила кандай? Иштеп атасыңарбы? Шүгүр, иштеп жүрөбүз. Бизде баары мурдагыдай. Жумуш, үй, өзүңөрдө эмне жаңылык? Берекем, мындай да. Малик бир нерсени айта албай жаткансып башын кашылады. Анын бул адаты Асылга маалым болчу.
Ар дайым бир нерсени айта албай түйшөлгөндө, ыңгайсыз абалда болгондо башында ушундай кашылап калмайы бар. Айта берсеңчи, эмне болду? Деги тынччылыкпы? Тынччылык эле. Курулуш материалдары абдан кымбаттаптыр. Жылуулук системасын меши менен орноткондо эле эч нерсе калбай кала турган болду. Дагы акча керек болуп турат. Калганын кийинкиге калтырып келе берсеңчи. Жок дегенде тегерегин тосуп, дарбаза орнотуп койбосок. Ээси жок үйгө, үй-жайы жок тентимиштер үйүр тобу менен кирип алабы деп коркуп жатпайбынбы? Эмгектин баары талаага кетеби деп. Аның деле туура дечи. Бирок азыр менде андай акча жок да. Өзүң билесиң. Алган кредиттин биринчи айын төлөдүм. Экинчи айын жакында төлөйм. Батир акы, тамак ашка анча-мынча калганы болбосо, ашык эч нерсе жок да. Берекем, мен баарын билем. Үйдү бүтүрүп коюп, барганымда кредитти өзүм төлөйм. Менин айлыгымдын суммасы бир эмес, 2 кредитке жеткиде экенин жакшы билесиң да. Ага чейин чыдай тур, Берекем. Мен анда бул жактагы тааныштардан карызга акча алып турайын. Биротоло бүтүрүп салалы. Ара жолдо калтырбай. Кайтып келгенибизде баары даяр болгудай кылып. Ошону менен сөз бүттү. Эртеси кечинде Малик кайра чалды. Ал жай сурашкан соң кайрадан акча маселеси жөнүндө кеп баштады. Акча сурасам эч кимден чыкпады. Мейли анда, Питерге кете берет окшойм, кийинкиге калтырып деп. Бүгүн тегерек четти бир карап кеткенге барсам, 3 мас жатат биздин тамдын көлөкөсүндө. Жукулдатып тургузуп кубалап жибердим. Тегеректе бөтөлкө таштандылар жатат. Азыр жай мезгили, сыртта жатышыптыр. Кыш келсе булар тамдын ишине кирип алса керек. Апей, эми эмне кылыш керек? Сен айткандай дубалын бийик кылып дарбаза койбосок болбойт го? Ооба, ошентпесек болбойт. Асыл тунчурай калды. Эми кайдан акча табыш керек? Жамиланын акчасын берип турсамбы? Жамила келгенден берки акчасын чогултуп жүрчү. Ал биринчи айлыгын алганда таттуу тамак, кийим-кечек кылып, 2 баштыкты көтөрүп, шадыраңдап кирип келген. Асыл менен Малике да бирден көйнөк белекке берди. Менин биринчи айлыгымдан ооз тийип койгула деп. Экөө рахматын айтып, белегин кабыл алып, таттуулар менен чай ичишкен. Эртеси кечки чайга отурушканда Малик: "Жамила, кечээги белегиң үчүн чоң рахмат. Биз абдан кубандык. Бирок мындан кийин мындай кылбай жүр. Акчаңды чогулт. Албетте, кийим-кечек, керектүү нерселериңди сатып алышың керек дечи. Калганын чогулта берсең, чоң суммадагы акча болуп калат. Кийин Бишкектен бир комната сатып алсаң болот, же бир бизнес баштасаң, сонун капитал болуп бербейби?" деп акыл-насаатын айткан жери бар. Ошону менен Жамила тапкан акчасынын азыраагын алып калып, калганын апасына каттырып, чогултуп жүргөн. Ошол акчалар оюна келди Асылдын. Жамила батир акы төлөбөйт, тамак аш сатып албайт, андыктан көп эле сумма чогулуп калган. Жамила менен сүйлөшүп, анын акчасын сурайын, берсе салып жиберейин. Акылдуум менен. Ошону ырас эстеттиң. Ал акча менин оюма да келген эмес. Анда мындай кылбайлыбы? Сен акчаны мага которуп жибер. Мен бир айдан кийин барам да кредитти да Жамилянын акчасын да ордуна коем. Билгизбей эле ордуна коелу. Эртеси Асыл Жамилянын 500 миңин Маликке которуп жиберди. Тезирээк дарбаза дубалын бүтүп, тезирээк бул жака келип калсынчы деп ойлоду. Күндөр өтө берди. Асыл менен Жамила жумушка барып келип иштеп жатышты. Үйгө келсе коңгултуктап, Маликтин жогу даана сезилет Асылга. Экөөнүн бирге өткөргөн жылдарын эстеп, өзгөчө анын Берекем деген сөзүн сагынчу болду. Мурда күндө чалып турчу Малик кийинчерээк чанда чалат. Жумуштарын бүтүрө албай чарчап жүрөт деп өзүн өзү жооткотот Асыл. Маликтин кайтаар күнү жакындаган сайын эмнегедир чалуулар такыр токтоду. Ушунча жыл бирге жашап, Асыл Маликке эч качан өзү телефон чалып көрбөптүр. Бул эмнеси? Же бир неме болдубу? Ооруп калбады экен? Оюна ар нерсе келет. Акыркы жолу бир жума мурун сүйлөшүшкөн. Жамилянын уктоочу бөлмөсү 2-кабатта. Биздики 1-кабатта болот. Дарбаза тандайын деп чыктым. Сени менен акылдашайын дегем. Кандайын алайын? Өзүңө жакканын ала бер. Сага жакса, мага да жагат.
Мен жумушка бара жатам деген таризде кеп болгон. Чыгынып кечинде жумуштан келгенде Малике телефон чалды. Телефон өчүк. Чарчап келип уктап калса керек деп ойлоду. Эртеси түшкө маал чалса дагы эле өчүк. 3 күн катары менен чалды. Өчүк. Келер күнүнөн өтүп кетсе да Маликтен бир кабары жок. Эмне кылаарын билбей калды. Бир жамандык болсо керек. Азыр интернетте толуп жүрөт го. Бирөөлөр уруп коюп, өзүнүн ким экенин биле албай, акыл эссиз жада калса өзүнүн аты ким экенин унутуп калган адамдар. Же өткөндө үйдүн тегерегинде жүргөн мастарды кубалап жибердим деди эле. Балким ошолор кек сактап, киши колдуу болуп, эч ким көрбөй бир жерде жатабы? Балкимдерден баш ооруп кетти. Түмөн ойдун түбүнө жете турган эмес. Илең салаң кунарсыз күндөр өтө берди. Бүгүн Маликтин кайтып келем дегенинен 1 ай өтүп кетти. Издеп Кыргызстанга барайын десе, дарегин билбейт. Түштүктүн бир айылын айтып жүрчү. Эми ал айылга барайын десе, мурда кийин барып көргөн эмес. Малик бардык нерсени тамдын бүтөрүнө такай берген. Там бүтсө, Кыргызстанга барсак, сени үйгө алып барам. Апам жоолугун салат. Тегерекке кичинекей той кылабыз. Кийин сенин ата-энеңдин алдынан өтсөк, анан келип өз үйүбүзгө, өлөң төшөгүбүзгө жашообузду баштайбыз. Бишкектеги тамды деле Борборго жакын жерге салып жатканын билет, бирок так дареги жок. Ушунча да маңыроо боломбу? Жок дегенде көчөсүн, үй номерин сурап койсом болбойт беле? Баса. Так дарегин билген күндө да миллион кредит менен асылды чек арадан өткөрбөйт. Колу буту тушалуу. Түңүлбөй күн сайын Маликтин номерине бир маал чалат. Мына бүгүн телефонун көтөрөт. Берекем деп сөзүн баштайт деп үмүткө жетеленет. Абонент недоступен деген муздак жоопту угат. Эмнегедир демейде кирбеген Инстаграмды максатсыз барактап отурган. Бактылуу жүздөр. Бири бийлеп жатат, бири ырдап жатат, бири круизде жүргөн сүрөттөрүн салыптыр, бири тамтуң баскан баласы, бири үйлөнүү тоюндагы сүрөтүн. Саат. Тааныш саат. Кайдан көрдү эле? Кайра артка жылдырды. Ап-апак той көйнөгүн кийген келинчектин мойнуна арта салынган колдо тагынган саат көзүнө абдан тааныш учурады. Келинчек гана чоң план менен тартылып, жүзүндө бактылуу жылмаюу бар. Ал эми сааттын ээсинин колу гана көрүнүп турат. Экранды чоңойтуп, саатты жакындан карады. Эми саатты гана эмес, чыпалак туштагы калды да тааныды. Шашкалактап 5 сүрөт бар экен. Анын баарын барактай баштады. Мына, Малик тепкичтен келинчекти аярлап, колунан сүйөп түшүрүүдө. Ал дагы өзүнө жарашыктуу боз түстөгү костюмчан. Келинчектин гүл ыргыткан учуру, эл ортосунда түгөйлөрдүн вальсы. Акыркы сүрөттө Малик апакай тиштерин кашкайтып күлүп турат. Жазуусун окуду. Малик акам канча жылдан бери Россияда иштеп, хан сарайдай там салды. Периштедей келинчек алды. Бактылуу болсун. Көргөн көзүнө ишенбеди. Шалдайып отуруп калды. Караңгы кирсе да жарыкты жандырбай отура берди. Ордунан турууга аракет да кылган жок. Тагдырын жек көрүп турду. Малике жолуктурган күндү жектеп турду. Кыялдарынын кыйраганына, 6 жылдан берки эмгегинин сапырылганына үзүктөй пайдасын көрбөй, дем алышсыз иштегенине, жашоосуна наалат айтты. Бакырып, үнүн чыгарып да ыйлай албады. Муунуп, үнсүз ыйлады. Көз жашын эркине койду. Тизесин кучактаган бойдон катты да калды. Сүйүүсү жек көрүүгө айланды. Малик жанында болсо тытып жегиси келди. Жанагы хан сарайга жетсе, күлүн көккө сапырып, тыйпыл өрттөгүсү келди. Бирде туруп, сага чала болот, асыл, ушунчалык маңыроо болосуңбу? Бирде туруп, миллион кредит, миллион деп күбүрөнөт. Жамиланын акчасын бергени эсине түшсө, Жамиля, кызым, кечир акылсыз апаңды деп шыбырап, кызы жанында тургансып, кызынан кечирим сурайт. Таңдайы ката суусады. Туруп, илкий басып ашканага жөнөдү. Шкафтан чыналганы жатып, 1 жылдан бери бага ачылбай турган жарты бөтөлкө аракка көзү түштү.
1 жыл мурун Маликтин туулган күнүндө чогуу иштегендери келип, жарымы ичилип, жарымы ошол бойдон турган бир чыны куюп, суу ичкендей ичип койду. Мурда арак ичип жүрбөсө да ачуурканган жок. Ичи өрттөнүп, жалындап турду. Ошол жалында арак менен өчүргүсү келгендей, удаасынан дагы жарым чынını шар жутту. Ошону менен бөлмөсүнө барып жатып алды. Таң эртеден наар албаган жаны эс масалалда уйкуга кетти. Эртеси жаны өзүнүкү эмес болуп ойгонду. Башы ооруп, жумушка да барган жок. Чалып, ал абалын айтканга мойну жар бербеди. Төшөгүнөн тургусу келбей, шаардын ары-бери карай жумуштарына шашкан адамдарына аралашкысы келбей көзүн жумуп жата берди. Көзүн жумуп жата берсе эле, миллион, жарым миллиондор өзүнөн өзү жоюлуп, жок болуп кетчүдөй. Жамиланын акчасын кантип айтам? Кантип миллионду кантип төлөйм? Түшкө жакын ордунан козголуп, бети колун жууп ашканага кирди. Кечээки бөтөлкө ордунда турат. Жамиланын деле тамак ичкени байкалбайт. Кечинде асыл уктаганда келип, эртең менен жумушуна кеткен окшойт. Ашканага деле кирбесе керек. Мурда оюнун баарын Малик ээлеп турчу. Малик келер маалы болду. Жыйналайын, тамагын дайындайын. Малик ичсин, Малик жесин деп. Малик мээсине чейин орноп алгандай болчу. Эми анын ордун Маликке болгон жек көрүү жана төлөй турган миллиондор басты. Ойлонуп, ой түбүнө жетпей, бөтөлкөдөгү калган аракты ичти да отуруп калды. Денеси жибип, беттери албырып, жан дүйнөсүн кыйнаган ойдон биртке болсо да арылгысы келип турду. Эшиктин коңгуроосу чырылдап, ачса Батирдин ээси экен. Эртеден бери чалсам албайсың? Кечээ эле Батир акысын беришиң керек эле. Өзүм басып келдим. Кечириңиз, мен азыр. Сумкасын издеп таап, Батир акысын берди. Кийинкисин кечиктирбе. Биртке тамак аштык тыйын артканы болбосо, болгон акчаны Батир акыга берди. Жакында кредит төгөрүн эстегенде турган ордунда тегеренип кетти. Кой, азык-түлүк алып келейин деп сумкасын колуна алып дүкөнгө жөнөдү. Нан, шекер, картошка, май жана бир бөтөлкө арак алды. Бир ою арактын арты жаман экенин билип турса да, бир ою чечилбеген проблемаларды аз да болсо унутуу үчүн ал деп азгырып жатты. Жамиля экөө кечки тамакты бирге ичишти. Апа, жумушка эмне үчүн барбадыңыз? Ооруп турам. Жакшы болуп калдыңызбы? Кайсы жериңиз ооруп жатат? Деп Жамиля үйрүлүп түштү. Жакшымын, жакшымын, деп барып, Асылдын үнү каргылданып, көзүнө жаш тегерелди. Жамиля ордунан туруп апасын кучактады. Мурдуна арактын жыты келди. Унчукпады. Аракты оозуна албаган апасынан арактын жыты келгени аны ойго салып койду. Маликтин келбей калышы менен байланыштырып койду. Сурайын деп, оозун таптап барып токтоду. Ошону менен Асыл ар кайсы шылтоон айтып, жумушка барганын койду. Барганда деле кыйратып жумуш иштерине көзү жетпейт. Акырындап ачуусун басамын деген ой менен аракка берилип баштаганын өзү сезбеди. Арак ичкенде гана өзүн жеп жаткан ойлордон кутулат, тынчуктайт. Муну Жамиля да сезип, апасы менен ачык сүйлөшүүнүн оңтоюн таппай жүрдү. Кредит төлөй турган күн да келди. Банктан кайра-кайра эскертүүлөр, чалуулар келип жатты. Жамилядан акча сурап турууну чечти. Кечинде тамак үстүндө сөз баштады. Жами, ушул жолку кредитти төлөп бересиңби? Кызына суроолу тигилди. Макул, бирок айлыгым бүрсүгүнө тиет. Ага чейин менин чогулган акчаларымдан бере бериңиз. Жами, мен жерге кирейин. Кечир акылсыз апаңды, ыйлап жиберди. Ой апа, кичине бир неме болсо эле ыйлай бересизби? Кичине эмес, кызым, кичине эмес. Менин чоң күнөөм бар. Апа, ачык айтыңызчы. Кийинки күндөрү башкача болуп баратасыз. Же Малик байкенин келбей калганы сизге оор тийип жатабы? Баса. Ал качан келет? Ал эми келбейт. Ал үйлөнүп алыптыр. Эмне? Кандайча апа? Асыл калтыраган колу менен телефонун чукулап, баягы сүрөттөрдү таап чыкты. Кызына сунду. Жамиля сүрөттөрдү карап, суроолуу көз караш менен апасына карады. Асыл ийнин куушуруп, алаканын жайып,
Ушундай экен. Анын мынчалык акмак экенин билбептирмин. Сындырып кетти. Сындырып, тебелеп тепсеп, кайра тургуз кылып кетти. Ичиндегисинин баарын айтып, ыйлап жатты. Жамиля да апасын кучактап кош ыйлады. Бир далайга отурушту. Апа, эми кредитти кантип төлөйбүз? Кредитти биз төлөйбүзбү? Менин атыма алынган. Мен төлөшүм керек. Тигиге чалбайсызбы? Төлөсүн да. Кызым, анын телефону көптөн бери өчүк. Аргасыздык. Жамилянын колу бутун буугандай абалда калды. Ачуусу менен Маекти жаман сөздөр менен сөгүп, тилдеп алды. Анда мен чогулткан акчамды төгөлү. Баягы бияка жаңы келгенде акча салып, Таекеме 5 торпок алдырбадыңыз беле? Ошону саттыралы. Алар деле көбөйгөндүр. Таежемдерден да жардам сурайлы. Ошентип төлөп кутулуп коелу. Болбосо канча жыл кредит менен жашашыбыз керек болот. Өзүбүз үчүн качан жашайбыз? Жамиля өзүнүн тапкан акылына кубанып, колун ары-бери шилтеп сүйлөп жатты. Асыл аргасыз дагы ыйлады. Жами, сенин акчаларың жок болуп кеткен. Кандайча, апа? Эмне деп жатасыз? Акмак апаң тигинин сөзүнө ишенип, мына ушул колдорум менен, өз колдорум менен сенин акчаңды тиги желмугузга бербедимби? Ага Кудайымда ишенбедимби? Курган жаным. Кайсы каргашалуу күнү ага жолуктум экен? Түбүмө жетти, түбүмө. Асыл калтыраган колдорун жек көрө карап туруп ыйлап жатты. Апа, кантип ушуну кылдыңыз? Жок дегенде ошол акчага тийбей койбойт белеңиз. Ай Кудайым-ай. Эми Жамиля агынан жарылды. Маликти жерден алып көргө салды. Каргады, шиледи, буркурап ыйлады. Же өз атамдан жакшылык көрбөсөм. Эми мунун кылганы бул. Деги мен эмнеге мындай жаралып калдым экен? Тагдыр эмне үчүн мынчалык ташбоор? Мени менен теңдер окуп, студент болуп жүрүшөт. Мен болсо бешиктен белим чыкпай жатып, жетим өскүндүгүн өзү кесет болуп, бармактайымдан жумушка кирдим. Аягы эмне болду? Акча таптым. Ал да буйрубады. Бирин-бири сооротуп көпкө отурушту. Бир чечимге келе албай экөө бөлмөлөрүнө кетишти. Оңалактап, кирпи кирмебей таң атырышты. Эртеси Жамила кеп баштады. Апа, болору болду. Тиги бизди сазга белчебизден тыгып кетти. Ыйлагандан пайда жок. Андан көрө ошол саз бизди башыбыз менен кошо сооруп сала электе. Андан кантип чыгуунун жолун издейли? Ыйлагысы келип, кемшиңдей баштаган Асылды кызы ыйлата койбоду. Апа, эң негизгиси экөөбүз тирүүбүз. Колу бутубуз соо, онтогон оорубуз жок. Аракет кылалы. Мен бүгүн Таеке тайынеме чалам. Сиз көрүнбөй эле коюңуз. Мен өзүм бир нерсе ойлоп табам. Жамила Таекесинин номерин терди. Ал жай сурашкан соң, апам дүкөндө башкаруучу болуп иштеп жатып, мойнуна чоң акча түшүп калды. Төлөш керек болуп жатат. Болбосо сотко иши ашып кетиши мүмкүн. Апам сизге айтпа деген, чыдабай айтып жибердим. Таеке, апама жардам керек. Эжем көптөн бери чалбай калды эле. Көрсө ушундай иш болгон турбайбы? Канча акча керек? Таеке, 500 000 болсо жакшы болмок. Мал сатып бересизби? Тездетиңизчи. Апаңа берчи телефонду. Жамила телефонду аркы бөлмөдө отурган Асылга берди. Асыл колмайлана телефонду колуна алып, кулагына такай берди. Алло? Эжеке, кырсыгыңар ушуну менен чыгып кетсин. Капа болбой тургула. Баягы өзүңөрдүн торпоктор көбөйгөн. Семиртип, сатып, ордуна кайра мал алып койгом. Базар күнү сатып акчасын салып жиберем. Өзүм да кошумча кылам. Жамиланын Таекеси 5 күндөн кийин 500 000 саал жетпеген акча которду. Өзүнө, балдардын ак ичкенине деп саан уйган алып калып, башкасын пулдаптыр. Ошону менен Жамиля апасын жетелеп барып, кредиттин көп бөлүгү жабылды. Калган бөлүгүнүн пайызын азайтып, 1 жылга бөлдүрүп, эсептетип келишти. Асыл 1 жылга оор болуп кетпейби? Апа, экөөбүз тынбай иштешибиз керек. Тез бүтүрүп башыбызды кутултпасак, менде тыным болбойт. Керек болсо дем алышсыз иштейм. Кызы так кесе жооп берди.
Үйгө келгенде Жамила: Адегенде арзаныраак батир табалы. 2 бөлмө батирди башыбызга урабызбы? Тиги келбес жайга кетпедиби деп. Питердеги кыргыздар деген WhatsApp группага арзаныраак батир издейм деп жазып койду. Ошол күнү кечинде бир келин чалды. Чогуу жашаган кыздар биротоло Кыргызстанга кетишти. 2 койка бош. Кааласаңар бүгүн көчүп келсеңер болот. Эртеси батирди бошотуп, ачкычын ээсине тапшырып, Маликтин калган буюмдарын, кийимдерин таштанды челекте тамак издеп жүргөн 2 селсаяка кармата берип, такси менен көчүп кетишти. Таксиде келатып асыл кызынын чечкиндүүлүгүнө, акылдуулугуна таң калды. Мен бечара Маликке биротоло берилип, айтканынан чыкпай, тапканымды ага берип, жаш баладай эч нерсе менен ишим жок, оозумду ачып жүрө берген экенмин. Карачы эми, Жамила менин кызым эмес эле, мен анын кызындай ээрчип жүрөм. Эгерде кызым болбогондо кандай күндү көрөт элем? Көз жашымды тыя албай ыйлай берип, ачуумду арак менен басып, батирден куулуп, жанагы селсаяктардын катарын толуктайт белем. Өз оюнан өзү селт эте чоочуп кетти. Кудайдын мунусуна шүгүр, жалгыз эмес экенмин. Аска тоодой калканыч болоор бир тууганым колумдан жетелеп, жанагы коуч дегендерден кем эмес дем берүүчү кызым турганда, биз баарын жеңебиз. Батирдеги келин өзүн Кален деп тааныштырды. Ачык айрым шартылдаган, көлдүн кызы чүйдүн келин экен. Жанымдагылар менен бирге иштечү элем. Убакыт сааты келип, алар кечее кетип, жалгыз калдым. Баса, сен кайда иштейсиң деп Асылга кайрылды. Азырынча бошмун, мурда дүкөндө иштегем. Мени менен иштегенге кандай карайсың? Эмне жумуш? Клининг, башкача айтканда батир тазалайм. Мурда мен да дүкөндө кассада отурчумун. Акчасы аз болуп, ушул жумушка киргениме 2 жыл болду. Өзүм бий, өзүм хан. Кааласам таң эрте жөнөйм жумушка, кааласам түштө барам. Жиним келсе өзүм дем алыш жарыялап алмайым да бар деп каткырды. Анткен менен айлыгы жакшы. Мейли, бекер жатканча иштей берейин. Жамила душка кирип чыкканча Асыл жумуш таап алды. Жамила да сүйүнүп калды. Апасынын көптөн берки көңүлү ачылганы бүгүн. Кален да шайыр шатман, тарсылдаган, эч кимге жемин жедирбеген тың эже көрүнөт. Апама да жакшы болду. Орун которуп, өтө берилип кете элегинде арагын таштап, күтпөгөн жерден жумуш таап. Экөө бирге иштеп, курбу болуп кетишсе гана. Мен да санаам тыч, өз жумушумду иштей берет элем. Кален эже жакшы адам көрүнөт. Ай, сулуу кыз, тамак даяр. Келе кой. Жамиланын оюн Календин тамакка чакыруусу бузду. Эртесинде Асыл Календи ээрчип электричкада баратты. Негизи Питердин борборунда батир тазалоо арзаныраак, областта кымбатыраак төлөшөт. Бүгүн 2 үй тазалайбыз. Кален божурап баратты. Орус чалдын үйүнө келишти. 2 кабат коттедж. Ээси жалгыз жашаган чүкөдөй чал экен. Үйгө киргенден тарта Асыл гүлдөргө көңүл бурду. Ар бир терезеде орхидея гүлү. Орхидеяны көрүп жүрчү, бирок ушунча көп түрү бар экенин элестете да албайт эле. Кызылы, агы, сарысы, күлгөнү, чоңу, кичинеси деги койчу, жомоко киргендей болду. Бейиштин гүл бакчасы дал ушундай болсо керек деп ойлоду. Таасирленди. Анын гүлдөргө суктанганын байкаган чал улам бир гүлдүн атын атап, чакан экскурсияда кылып жетишти. Ай, садагам, чалдын гүлдөрү биздин курсагыбызды тойгузбайт. Ишке киришели. Ооба, макул, деди да чочуп кеткен Асыл шашкалактап. Экөө каткырып күлүп калышты. Кален сууга химияларды кошуп, муну сүртөбүз, бул жерди жууйбуз, желени муну менен алабыз деп көрсөтүп, экөө жеңди түрүнүп иштей башташты. Кырынып жышынып жатып, 2 этаж коттеджди 3 сааттан өтүп барып тазалап, жумушчу куралдарын жыйнап, суулуктарын ордуларына жайып, кеткени жатышса, чал ашканага чакырды. Кофе пирогун дайындап отуруптур. Өзөк жалгап, жолго чыгаарда: бул гүл сизге менден белек болсун. Гүлдү сүйөрүңүздү байкадым. Ушул гүл сизге жакшылыктарды алып келсин. Өзүңүз гүлдөй кулпуруп, аман жүрүңүз деп, чал кичинекей челектеги аппак түстүү орхидеяны сунуп турду. Асыл көзүнө жаш тегерене кубануу менен кабыл алды. Кайрадан электричкада отуруп кайдадыр кетип баратышты. Экинчи үй жаш үй бүлөнүкү болуп чыкты.
Бул да 2 кабат. Мурунку жумадан бери адам колу тийген эмеспи, атканадай кейипте. Ашканада додо болуп үйүлгөн идиш аяктар, ванна бөлмөсүндө жуулбаган толтура кийимдер. Жердин баары баланын оюнчуктары. Күйөөсү чоң бизнесмен, аялы кечке үйдө отурат. Баласын бакчага жеткирип коюп, өзү телефондон колу бошобойт деп, келатканда эле Кален сыртынан тааныштырып өткөн. Жибек халатчан мүчөсү келишкен сулуу орус келин каршы алды. Учурашып буларды үйгө киргизип коюп телефондо отурду. Экөө шымаланып ашканадагы идиш аяктан баштап, ваннадагы кирлерди машинага салып, оюнчуктарды 2 коробкага чогултуп, 2 этажды толугу менен жыйнап чыгышты. Андан тышкары, мурдагы жуулган шейшеп көйнөктөрдү үтүктөштү. Анткени менен орус келин акчасын да жакшы төлөп берди. Тамак ичип койгула деп 2000 үстүнө кошту. Экөө чарчап, чаалыгып турса да, акчалары колуна тийгенде кубанып, көңүлдөрү ачылып үйлөрүнө жөнөштү. Күндүн батышы менен үйлөрүнө жетишти. Кален бүгүнкү тапкан акчаны тең 2ге бөлүп жарымын Асылга карматты. Жамиля жумуштан келгенде Асыл ага бүгүнкү кылган иши, чалдын гүлдөрү, тиги өзү жүдөө, бирок кол ачык орус келин жөнүндө айтып отурду. Билесиңби Жами, күнүнө бүгүнкүдөй акча тапсам, анда дүкөндө 1 айда тапкан акчаны бул жумушта 15 күндө табат экенмин. Жамиля Каленге ыраазычылыгын билдирди. Кален эже, биз оор кырдаалда турганда сизди бизге Кудай өзү жиберди окшойт. Эмне кылар айлабызды таппай калдык эле. Мына, апамды жумушка киргиздиңиз, ишиңиз жүрүшө окшойт эми, деп сөздөн сөз чыга отуруп, өздөрүнүн баштарынан өткөн окуяны баяндап беришти. Кален абдан кейиди. Бул жакта сак болбосо болбойт. Экинин бири шылуун. Эркектер эле эмес, аферист аялдар да бар. Документиңди бүтүрүп берем деп акчасын алып, ошону менен дайынсыз кетишет, же жасалма документ кылып берип, анын азабын тартып, камакка түшүп, депорт болуп жүргөндөр канча. Күндөр өтө берди. Жамиля өз жумушунда, Асыл менен Кален өз жумушунда иштеп жүрүштү. Жуманын 6 күнүнүн биринде 2ден батир тазалашат. Жекшембиде эс алуу күнү. Биринчи күн баягы чалдын үйү менен орус келиндин үйүнөн башталат. Эртеси дагы экөө. Анын эртеси дагы 2 батир тазаламай. Жумушуна бат эле көнүп, өздөштүрүп алды. Ананчы, ар бир кыргыз кызы кичинесинен тарта кылып көнгөн жумуштар го. Энелер кол арага жараган кызын жумшап, кылганың мен үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деп көндүрүп коюшат эмеспи? Албетте, чарчайт, бирок дүкөндө кассада отургандан кыйла жеңилирээк сезилет. Кассада отура берип, желкең уюп, буттарың шишип кетет. Анан калса дүкөнгө ар кандай адамдар келет. Соусу келет, масы келет, урушчаактары келет. Аларга жооп айтсаң, ишиңдин бүткөнү. Администраторду чакыртып, арызданып, абийириңди кетирет. Администратор албетте алардын сөзүн сүйлөйт. Ошон үчүн тилиңди тишиңе кадып, дудук, дүлөй болуш керек. Ар бир кыймылың көзөмөлдө. Видеорегистратор деген бар. 10 мүнөт туалетке кетсең да отчет сурашат. Кайда жүрдүң? Эмне үчүн 3-чү касса 10 мүнөт иштебей турду деп. Бул жумушу Асылдын көңүлүнө жагып турду. Ар дайым кыймылда болосуң. Ар кандай адамдар менен баарлашасың. Эртең менен уйкуңду кандырып, шашпай турасың. 9да жумушка жөнөгөн күндө да кеч киргиче үйгө кайтасың. Анан да негизгиси жанында Кален бар. Экөө жакын курбу болуп кетишти. Анын адилеттүүлүгү, турмушка болгон көз карашы, шайырлыгы, жашоодо негатив болуп жатса да андан жакшы жактарын көрө билүүсү, чечкиндүүлүгү Асылды көп нерсеге үйрөттү. Ай сайын убактысынан кечиктирбей кредит деген балени төлөп турушту. Күндөгүдөй Асыл менен Кален жумушта эле. Асыл терезе жууп жаткан. Кален анын артынан удаалата кургактап, экөө адаттагыдай ар нерсени сүйлөшүп, күлүп жатышкан. Аңгыча Асылдын телефонуна СМС келди. Асыл телефонун ачты. Окуду. Үн сөзсүз, сүртүп жаткан терезени унутуп, терезеге отура калды. Аны көрүп Кален жанына келди. Асыл телефондогу катты көрсөттү. Талак, талак, талак деген 3 гана ооз сөз. Асыл Маликтен эчак эле үмүтүн үзгөн менен ушул 3 ооз сөздүн мынчалык оор тиерин билбептир. Башына чагылган тийгендей болду.
же ыйлаарын, же күлөөрүн билбей ыңгайсыз абалда калды. Балким көзмө көз же телефон аркылуу оозмо ооз айтканында бир жооп бермекпи? Бул өзү көрүнбөгөн, үнү угулбаган Маликтин сөздөрү Асылдын жан дүйнөсүн эңширип кеткендей болду. Канча жыл бирге жашап, жакшы күндөрдү өткөрүп, эми 3 ооз сөздү катаркуу жөнөткөнү абдан оор тийди. Ушунчалык пасадан беле. Кандай байкабагам? Кетээрин кетти, кеткенде да тоноп, карызга батырып, катынча артын карабай качпады беле. Жок дегенде ушул 3 ооз сөздү көшөгөлөнбөй эркекче айтып койсо болбойт беле. Бул эмне деген басынтуу? Же ошол кеткен боюнча дайынсыз болуп, тынчымды албай койбойт беле? Тынчтыкты Календин үнү бузду. Ай, Асыл, буга эмне мынча өзүңдөн кеттиң? Адам эмес бул. Жетим жесир экениңерге карабай, жанагынча карызга батырып, таштап кетти эле. Эми эмне? Оңолуп кетет дедиңби? Жок дегенде башыңды байлабай, катаркуу болсо да бошотуп эркиндик бергенге акылы жетиптир. Анысына да рахмат. Кален каткырып күлдү. Аны көрүп Асыл да эрксизден жылмайды. Кален анын көңүлүн көтөрүү үчүн ар кайсын айтып, кошунасы белимчи кемпир баба Валянын жоруктарын туурап, күлдүрүп жатты. Кечки тамактан кийин Кален Асылдын телефонун сурап алды. Өзү Асыл менен катар отуруп, Маликке кат жөнөттү. Кандайсың? Дароо жооп келди. Жакшы. Кредиттин акчасын сал. Уялбай кантип жашоо кечирип жүрөсүң? Кален телефонду Асылга берип, Асыл, Маликке берчи суроолоруңду берип ал деди. Ха-ха-ха, эми мага жазба, менин өз жашоом бар. Баарын план менен жасадың беле? Ишенесиңби? Сени менен таанышуу пландын башталышы болчу. Кандайча? Кокусунан кездешпедик беле? Жок, мен сени мурундан көрүп жүрчүмүн. Ошол күнү акмалап тургам. 6 жыл бою алдоо менен жашаган экенсиң да. Эгерде салынып жаткан үйүм бүтпөсө, 10 жыл деле жашамакмын. Миллион кредитти атайымага алдырдың беле? Биринчи өзүң барып келбедиң беле? Мага бербей койду дегенсиң. Ал жомок болчу. Сенин кредит алып берериңе бөркүмдөй ишенгем. Малик, Жамилянын акчасычы? 500 миңчи? Аны да пландадың беле? Жок, аны өзүң сунуштагансың, эсиңдеби? Бирок аны ордуна коем дебедиң беле? Мен ошого ишенгем. Аны да тамына дарбаза коюп, дубал тургузуу үчүн алгансың. Алгам, бирок бербейм. Артка жол жок. Сенин башыңды гана бошотуп коеюн дегем. Сөз көбөйүп кетти. Кайры кош. Ушул жерден Кален телефонду Асылдын колунан ала коюп, диалогту баштан аяк скриншоттоп койду. Ошол замат Малик тараптан өзү жазган каттар өчүрүлүп калды. Ох, жетиштим айтоор. Эмнеге жетиштиң? Ай, маңыроом, ай, маңыроом. Сен менин эмне кылганымды түшүнгөн жоксуңбу? Жок. Бул деген Маликти колго түшүрүүнүн алгачкы кадамы. Ушул жашка келип, СМС менен талак берди дегенди укпаптырмын. Замандын жетишкендигин кара. Тиги бечара Альфонстун жүгүн жеңилдетип, оозун ачтырып жаптырып убара кылбай, оозунун желин коротпой, манжа менен гана ишти бүтүрдү. Ушул сөздүн мааниси мынчалык жаман экенин бүгүн сездим. Мага окшогон канчалаган ишеничи эк аялдар алданып, бир гана талак деген сөз менен турмушу бузулуп, жашоодо арабыт калып жатышты экен. Ооба, жолуктурасың, таанышасың, сүйөсүң, турмуш курасың, келечекке чогуу максат коесуң, жан дүйнөңдү, дилиңди ошол адамга арнайсың, анан эле бир күнү талак деген сөз баарын бузуп, кыйратып, учуруп кетет. Же үйдөн жок, же күйөөдөн жок. Талакты берип коюп, алчу нерсенин баарын алып коюп, кийинки курмандыкты издеп жөнөшөт. Улаан бир кызды төрөтүп, талак берип коюп. Ушул сөздү айткан эркектин оозун кара, жама жесин. Кыздар мендей болбой акылдуу болушса экен. Сүйлөшүп жатып, жумуштун аягына чыгышты. Электричкада келатканда Кален оюн ортого салды. Фейсбукта бир юрист бар, Кыргызстанда. Өзүнүн иши тууралуу дайым постторду чыгарып турат. Окканыма караганда көп эле алданып калган адамдарга жардам берип жүрөт. Өндүрө албаган аласаларды өндүрүп берет экен.
Ошол киши менен байланышып көрбөйлүбү? Өзүбүз биякта жүрсөк, жардам береби же бербей коелу? Жеке баракчасына чыгалы, сурап көрөлү. Чапаныбызды чечип алат беле? Деп Кален чүйлүйүп күлдүрдү. Экөө жыргап күлүп калышты. Үйгө келип тамагын ичип жайланышып отурганда Кален баягы юристтин Фейсбуктагы баракчасын ачты. Экөө барактап көз жүгүртүштү. Чынында эле көп адамдарга жардам берген экен. Жеке куржунуна кат жөнөтүштү. Саламатсызбы, Айтбек Акунович. Биз сизге Санкт-Петербург шаарынан жазып жаттык эле. Зарыл ишибиз бар эле. Юрист катары жардам көрсөтө аласызбы? Жооп күтүп жарым сааттай отурушту. Тиги киши катты ачпады. Ошону менен жатып калышты. Эртесинде дем алыш эле. Жамиля жумушка кеткен соң Асыл менен Кален онго чейин укташты. Уйкудан ойгонуп эле телефонду карады. Жооп жок. Таңкы тамакты ичип алып, азык-түлүк алган дүкөнгө барышты. Майда барат иштерин бүтүрүп, дагы түш ой үйлөрүнө келишти. Кечке жуук гана юристтен жооп келди. Албетте, юридикалык кызмат көрсөтөм. Адегенде таанышып алсак. Менин атымды билет экенсиз. Сиз тууралуу билсем болобу? WhatsApp номериме жазыңызчы, оңоюраак болот. Эми WhatsApp'та сүйлөшүп башташты. Атым Асыл, фамилиям Сулайманова. Эмне суроо менен кайрылып жатасыз? Кален менен Асыл акылдашып жазып жатышты. Бул жакта граждандык никеде бир адам менен 6 жыл чогуу жашагам. Чогуу үй салганбыз. Менин наамыма 1 миллион кредит алдырган. Андан тышкары 500 000 акча которгон. Ошону менен Кыргызстанга кетип үйлөнүп алды. Кредитти кандай максатта алдыңар эле? Үйдүн кем карчын бүтүрүүгө. Аны ал кишиге бергениңизди кантип далилдей аласыз? Далилдей албайм. Бирок акыркы жолу SMS аркылуу сүйлөшүүбүз бар эле. Ошону салайын. Көрүңүзчү. Асыл баягы Кален сактап койгон скриншотторду салды.